mugallimlerge болгон колдоолор мамлекетибиздин башчысы Садыр Нуркожоевичтин тарабынан бир айрым маякалар көтөрүлдү десек болот. Мектептер салынып атат, бала бакчалар салынып атат. Мунун баардыгы биздин балдар үчүн, анан биздин мугалимдер үчүн болуп атат. Шаарыбыздын жергиликтүү бюджетинин басымдуу бөлүгү дал ушул билим берүү тармагына бөлүнөт. Мыкты мугалим 2024 конкурсу быйылкы жылкылары өткөн жылкыларга караганда өзгөчөлөнөт. Себеби мурдагы окуу жылдарында өткөндө ар бир мектептен эң мыкты бирден гана мугалим бул конкурска катышчу. Ал эми быйылкы жаңы жобонун негизинде ар бир мектептен 17 предмет боюнча ар бир мектептен чыккан жеңүүчүлөр шаардык этапка катышып, андан кийин шаардык этаптан алдыңкы орунга жеткен 17 мугалимибиз бул областтык этапка барат. Ал жерден жеңген мугалимдерибиз республикалык этапка барат. Быйылкы жылкы мугалимдер конкурсу ушунус менен айырмаланат да. Биринчи, экинчи, үчүнчү орунга жеткен мугалимдерди атайын баалуу белектер менен сыйлайбыз. Баалуу белектерди алыш үчүн жергиликтүү бийликтен, шаардык мэрия тарабынан, депутаттардын шаардык кеңеш тарабынан атайын акча каражаты бөлүнүп берилген. 600 миңге жакын акча каражаты бөлүнгөн. Ошолорго биз баалуу белектерди алып, бүгүнкү күнү ушул жеңүүчүлөрдү сыйлайбыз. Бекмамат Осмонов атындагы номер 5 мектеп гимназиясынын адам жана коом мугалими. Негизи бул сынакка биз көп убакыт даярдандык. Даярдансак ушул жемишин берет деген туура келип экен. Биринчи орунду багындырып отурам.